Антуан де Сент-Экзюпери. Кичинеу пача. Леон Вертке. Бу китабымны улуу адамга багышлаганымны менден кечмекни яшлардан тилеймин. Шолай неге эткенимни айтайым. О улуу адам мени лаптаюу курдашым. Ондан айрыда ол дүйнөдөгү баары аламатны, хатта яшлан китапларына аңлай. Өзү де ол Францияда яшай. Ондан сахали суук, үстөүнө ачлык да бар. Шо саялда ол өзүнү көңүн алганны сүйө. Эгерде шулар баары да менден айыпны тайдырмаймса, бу китабымны мен улуу курдашымдын кичи заманына багышлайм. Баары да улуулар бир заман кичи яшлар болгончу, тек о заманлар оланы көбүсүнү эсинде калмаган. Муна мен багышлауну алыштыраман. Леон Вертни кичи заманына. Мага 6 yıl болаган заманна адамны аягы тиймеген агаччылыкланы хакында кабарланаган Герти болгон ишлер деген китапта бир керен мен кужурлуу суратны көрдүм. Шо суратта өтөсүз улуу аждаха илан кыр хайванны саулай ютеди. Муна шо сурат. Китапта булай айтылды. Аждаха илан өзүнүн курбан түшүмүн чайнамайлы саулай юта. Шондан соң ол тербенип болмай, каркаласы юткан ашын ишлеткенче, ярым жылны узагына юхлап тура. Джунглидеги яшау хакта мен көп ойлаштым, варенли карандаш булан өзүмнү эң биринчи суратымны эттим. Муна шо мен эткен сурат. Өзүмнү суратымны улуулага көрсөттүм ва коркунчлуму деп сорадым. Шляпа коркунчлуу боламы? Деп тамаша болду олар. Обуса шляпа түгүледи, пилни юткан йылан эди. Шо заман мен улуулага аңлама тынч болсун үчүн йыланны ичини суратын эттим. Олагачы har заман бар заны аңлатып турмага керек. Муна мени экинчи суратым. Улуулар мага ичинен ватышыннан йылалланы суратларын эте турмай, географияга, тарихке, хисап илмуга, түз жазууну кайдаларына артык тергөө бермекни yorады. Муна шулай 6 yıllık чагымдан бери шонча сүйеген сурат этүү касбудан дайымликке айрылдым. Суратымны бирөөдө ушатмаган соң өз-өзүмө инануумну тас эттим. Улуулар бир заманна да бир затны да аңламай, яшлар буса, олага баары затны макналарын ачык эте туруп, ялка. Шоллукта башка саныяны сайлама борчлуу болдум ва летчикни касбусун таңладым. Сау дүйнөнү эллеп чыктым десемни ялган болмас. Географияданна түзүн айтса, жакшы пайдаландым. Бир көздөн карап Китайны Аризонадан айырма бажараган болдум. Geçe yoluna adaşsan, olanı ayırıp bilmek ötesiz bek пайдалы. Yaşauımna men хыйлы тоқташқан адамлар bulan yoluqtum. Хыйлы yıllanı uzağına ullulanı arasında yaşadım. Men olanı көп yuğuktan öredim. Amma şonu bulan baylaulu bolup da, olanı hakkında yaxşı oylaşmaçı başlamadım. Башкалардан biraz акыллы көрүнеген, мени аңлама болар эмик адам жолукса, огар тезликте чыгарып дайым янымда саклайган биринчи суратымны көрсөтедим. Шо адамны Гертиден бир заттан сама аңлау барын билмес сүйедим. Текнетерсен, олар баары да суратыма караган сайын, бу чу шляпа дейдилер. Мен олар булан не илаллар, не юлдузлар хакта сөйлемейген болдум. Оланы аңлауларына көрө күйлөнеген болдум. Олар булан оюнлар, политика ва галстуклар хакта хабарлай едим. Уллулар буса, шулай хакыллы адам булан таныш болганына эпсиз разы кала эдилер. Шолай мен яңызлыкта, юрегимни көңүмнү ачма адамна тапмаган күйде йылланы еберип турдум. Муна 6 yıl алыякта самолетумдун моторунун бир заты сынып, чарасыздан Сахарада конма борчлуу болдум. Янымна не механик, не пассажир самада жок. Шо саялы, нет чагы кыйын болса да, моторну өзүм оңгармага кириштим. Мотор оңгарылмаса, өлүмдөн куткарылма бажарылмажак. Янымнагы суумна бир жумага болур болмас семик аз. Биринчи акшам мен даңгыллыкны кайрына юкладым.
Юук арада адам жашайган бир уй самада көрүнмөй, кемеси бузулуп, зор деңиздин ортосуна тас болгон инсанна мен бу саат сезип турган яңгызлыкны хис этмеседи. Таңна мени инче табушу булаңы бирөө келип уяткан заманна мен тамаша болгон күйнү ойлоп карагызчы. Тилеймен, мага козуну суратын эт. Не? Мага козуну суратын эт. Башлыгымна күчлүү күйдө көк-көкүрөп жибергендей болуп, аттылып эре турдум. Бирден айыгып, эсимни табып карайман. Бир тамаша кичине уяш эре туруп, мага жакшы тергөөлүү карай. Муна соңго таба мен этме бажарган ону лап тизүү сураты. Амма мени суратымна ол жашауда эмик айбат көрүнмөй. Муна мени күнахым жок. Мага 6 жыл болаган заманна менден сурат этүүчү чыкма жакка улуулар мени инандырды. Менне ичинен убатышынан Илалланы суратын этип билсем түгүл, дагы эч сантны суратын этме үйренмедим. Эки көзүмнү дөрт этип бу хайран көрүнүшкө карайман. Юук арада адам жашайган бир уй самада жокну сиз унутмадыңызчы? Бу жаш жолунан адашып тас болган, яда өтесиз бек каушалган уа бир заттан күчлүү күйдө коркунган, яда бса ачлыктан уа суусаплыктан оле турган адамга да ошамай. Онун көрүнүшүнө караганна адам жашайган жерден аректе, жансыз даңгыллыкта тас болган жаш деп да айтмазсан. Ахырда эсимни жыйып сурайман. Сен мында не этесиң? Ол муса яңыдан шыбышлады. Тилеймен, мага козуну суратын эт. Шохал бир тамаша сырлуу аңлама болмайган күйдө эдичи. Жолдашымны тилеуин кери урмап болмадым. Учсуз кырыйсыз даңгыллыкта, өлүмдөн бир абат аридеде токтап, неч жагы маанасыз болса да, кисемден кагыз кесек ва дайымлык каламымны чыгардым. Текшө мухлетте бүтүн өмүрүмне география, тарих, хисап илму, түз жазууну кайдаларына үйренип турганым эсиме түшүп, жашка бир аз ачууланган эмик болуп, сурат этип бажармайганымды айтаман. Ол муса булай жооп бере. Кыйын муса да козуну суратын эт. Өмүрүмне бирде козуланы суратларын этмегенмен. Бир дагы керен өзүм этип билеген суратланы бирисин, Иланны тышыннан суратын эттим ва яшны бирден кычырып иберип айткан сөзлерине бек тамаша болдум. Түгүл, мага пилни юткан Иланны сураты тарых түгүл, Илан бек коркунчлуу, пил буса бек улуу. Мени уюмдеги баары да зат бек кичи, мага козу керек, козуну суратын эт, деди ол. Мен не эттим? Яш суратыма тергөөлүү күйдө карап, "Жок, мага булай осал козу тарых түгүл, башкасын эт", дей. Мен не эттим? Мени яңы курдашым рахмулуу күйдө иржайып, "Сен өзүң не көресенчи? Бу козу түгүл, бу улуу кой. Мунун мүйүзлөрү бар". Мен яңыдан башка сурат эттим, амма ол бу суратны да кабыл этмеди. "Бусу бек карт, мага узак жашашак козу тарых". Шу жерде мени чыдамлыгым битти. Менчи моторну оңгарма керекли адамман. Болмаганна шулай суратта этип яшка айтаман. "Муна сага кутук. Кутуңдун ичинде болсо сенин козуң олтурган". Кичи жолдашымны сүйүнмөйлүктөн йыртылдап иберген көзлөрүн көрүп бек тамаша болдум. "Муна мага шулай козу керек", деп аттылып иберди ол. "Сен нече ойлошасаң, бу көп оташайм экен?" "Неге сурайсан? Мени уюмне от көп азчы дагы. Бугар таман, мен сага кичине козу беремен". "Олай кичиде түгүл", деди ол, башын насалландырып суратка жакшы күйдө карай туруп. "Карачы, мени козум юклады". Шулай мен кичине пача булан тааныш болдум. Амма бир аздан мен ол кайдан келгенин аңладым. Кичине пача мага суалларын яудуруп койса да, мен берген суроолорду эшитмеген киши болуп калды. Аста-аста заманна бир капарсыздан дегелей билип билмей айтылып калган сөзлөрдөн мага баары да зат ачык болду. Шолай мени самолетумду биринчилей көргенне, самолетну суратын эте турмайым, сүйсем не болма жагымны билесизчи.
Ол сурады. Бу не заттыр? Не зат түгүл, бу самолет. Мени самолетум, о уча. Мен октем күйде учуп болаганымны аңлаттым. О заман ол кычырып иберди. Нечик, сен көктен түшкенмисиң? Түшкенмен, дедим мен саламат күйде. Тамаша, кичине упача ярык табышы булан кычырып күлөп иберди. Мен ачууландым. Мага келген балакларга маскарасыз янашканны сүйөмүн. Соң ол булай кошту. Олай болганна, сен не көктен келгенсен, амма кайсы дүйнөдөн? Муна, даңгыл аулакта сени сырлы көрүнүшүң ачык болду, деп ойлаштым ва туурадан сурадым. Сен муна башка дүйнөдөн келгенге окшойсуң? Тек ол жаап бермеди. Башын аста-аста чайкады ва самолетка карай туруп, "Муну булан сен көбөректенчи келмегенсен", деп кошту. Узак заманга терен ойга батты. Соң кисесинен козусунун суратын чыгарып, хазнасына баха бермей киришти. Башка дүйнөлөрнүн хакында ярты-юрту сөзлөрүн эшиткенне мен неги хаваслылыгына ойлоп карагызчы. Озокта мен дагы да маалыматлар билмей каст этмей коймадым. Гитчипау, айтчы, сен кайдан келгенсен? Сени уюң кайдадыр? Козуңну сен кайда элме сүйесен? Бир башлап ол көп ойлашты. Соң Муса, сен мага кутук бергениңне жакшыдыр. Кечелер козум ону ичинде уйкулажак, деди. Озокта, сен акыллы яш болсаң, мен сага ону күнүзлер байламак үчүн арканна берирмин. Гитчи казыкта. Гитчине упача кашларына түйүп, "Байлама? О да негер тарык?" деп сурады. "Сен ону байлап сакламасаң, о бир жакка багып кетип, тас болмак барчы?" Шо заман мени гитчи курдашым күлөп иберди. "Кайда кетежек о?" "Вах, кайда кетсе де, кетмейер жокму? Туура да туура, көзлөрү карайган жакка багып." Шо заман гитчине упача, "Коркма зат жок, мени уюм нечи, жер көп аз", деди. Соң пашман күйдө кошту. "Туура да туура жүрүп турсаң, көп арек кетмежексен." Шоллукта мен бир дагы ахамиятлы затны билдим. Ону өзүнүн дүйнөсүнү өлчөүү бир уй чакы да жок. Тек мен хайран болмадым. Жер, Юпитер, Марс, Венера деген улуу планеталардан кайры да жүзлер булан кичилери де барны мен биледим. Оланы арасына шонча да кичилери де барчы, хатта телескоптан да көрмө кыйын. Астрономлар шолай кичи планетаны ачканна, олага ат тагып да абара болмай, номер берип коя. Мисал үчүн, астероид 3251. Мага маанасы ачык болгон себеплерге көрө, мен таштырып айтма боламан. Кичине упача астероид B612 деген кичи планетадан учуп келген. Шо астероид телескоптон бир керен 1909 түрк астрономга көрүнсө түгүл дагы көрүнмөгөн. Шо заман түрк астроном өзү ачкан планетаны хакында Халкара астрономия конгрессте билдире. Тек огар бирөөдө инанмай. Неге түгүлдө ол түркчө кийинген болгон. Муна шулай тамаша халк улуулар. Насипке яңы ачылган B612 деген астероидни кабыл этсин үчүн Турциянын хаким башы өзүнүн адамларына Европа кийимлер кийме буюра. 1920-жылда шо астроном акырынчы модга көрө кийинип, өзү ачкан астероидни хакында яңыдан хабар бере. Бу эзик алимлер ону булан толук күйдө разы бола. Мен сизге B612 деген астероидни хакында булай узак заман ачык этип хабарлайганым не хак түгүл. Мен ону улуулар үчүн этемен. Улуулар санауланы көп сүйө. Сен олага яңы курдашың барны билдирсең, олар бир заманна да ону хакында тийишлүү суроолор бермежек. Ону нечик табышы бар, ол неймик оюланы ушата, ол көбөлөклөрү тутамы деген суроолорду эшитмессиң. Терсине, огар нече ыл бола, нече агайынысы бар, нече кило келе, атасы нече агазана деп сурайлар. Шо заман олар адамны таныдым деп ойлаша.
Уллулага мен кызыл кирпичтен ишленген бир ари уй көрдүм. Onu терезелерине атир ийисли чечеклер өссө, чарлагына буса көгүрчүллөр бар деп айтсаң, олар шо уйну көз алдына келтирип де болмажак. 100 000 франкка туктайган уй көргениңни билдирсең, «Вая, не ари уйдур хари» деп кычырып жибережек. Шо күйде олага «Муна кичине упача Гертиден не болганына далиллерим бар. Ол өтесиз асыл инсан эди, күле еди, ойна еди, өзү эми кичи козусу болгонун сүйеди. Козу сүйеген адам болмай боламы дагы?» деп айтсаң, сага аңлаусуз бир кичи жашка эмик каражаклар. Амма ол B612 деген астероидтен учуп келген десең, олар сага шексиз инанажак ва суроолор булан ялктырып коймажак. Муна шулай тамаша халк уллулар. Тек олага ачууланма түшмөй. Яшлар уллулага рахмылуу болма керек. Тек биз жашоо не экенин аңлайганлар озокта о номерлеге ва санаулага күлейбиз. Мен бу хабарымны башкача, бир сыйрулуу йоммакны эмик башлар эдим. Бир болган, бир болмаган, кичинеу бир пача болган. Ол өзүнөн бир аз улуу дүйнөдө жашай болган, огарда курдаш жетишмей болган деп. Жашоо не экенин аңлайганлар бу хабарым Гертиге бек ошойганны шо саат аңлар эдилер. Мени китабымны яңыз Иванч үчүн окуганны сүймөймүн. Кичи курдашым эсиме түшкөн сайын жүрөгүм ауыртуп, кысылып ибери. Ону хакында сөйлеме мага тынчтуул. Курдашым козусу булан мени коюп кеткеле 6 жыл битти. Менне ону хакында унутуп калмайым деп жазаман. Курдашларын унутуп коймак жакшы ишлерден түгүл. Кимни де Герти курдашы болмаган. Санаулардан айрыдагы эч заттан хайы жок улулага ошапкаларымдан коркаман. Шо себептен түрлүү бояуларды алып, ишке киришме азырленгенмен. Өмүр боюнда ичинен уатышынан Илалланын суратларын этсе түгүл, дагы бир сурат самада этмеген адамга яңыдан сурат этүүгө киришме тынч иш деп ойлашмагыз. Озокта суратланы мен болгон чакы жакшы күйдө ошатып этме каст этемен, тек бажаражагыма инанып итмеймен. Бир сурат түзөөлүү чыга, башкасы ошамакны юугуна да келмей. Кичине пачаны боюна алып карасак да, бир суратларда ол артык улуу болуп чыга, башкаларына хайран кичи көрүнө. Ону опурагыны түсү да мени эсимде калмаган. Харан эсиме ала туруп, суратын бажарган күйүмнү этпей карайман. Ахамиятлы назикликлерине яңылыш болмаклыгым бар. Сиз мага айып этмей коюңуз. Мени курдашым мага бир заманында да бир затны да аңлатмай эди. Болмай арай, ол мен өзүнө ошай деп тура болгонныр. Тек кутуну тамларынан таба, ону ичиндеги козуну көрөр эмик мени хүнерим жок. Мен улуулага ошайбысам ярай. Карт бола турабысам ярай. Har күн эмик мен ону дүйнөсүнүн хакында не булса да бир яңы затны билмей коймой эдим. Дүйнөсүн нечик коюп кеткенini, нечик жолаучулук эткенini сөздөн сөз чыккан сайын билип билмей айтып кой эди. Муна 3-чү күн Баобаб тереклер булан болгон яман иш ачык болду. О да козуну хакында сөйленегенине арага чыкты. Кичине пача бир затка бек шейленип турган эмик болуп, «Айтчы, козулар үлкүлени ашай деген түз хабармы?» деп сурады. «Түз», дедим мен. «Не жакшыдыр. Козулар үлкүлени ашайганы неге мынча ахмыялуу экенин мен аңламадым». Тек кичине пача бир дагы керен. «Олай болгонна олар Баобабларны да ашаймы?» деп сурады. Мен огар Баобаблар үлкүлөр түгүл, өтесиз улуу ва бийик тереклер экенini, пиллени сириун келтирсе де олар баары да бир Баобаб терекни де ашап биттирип болмажаны аңлапма карадым. Пиллени хакында эшиткен ног кичине упача кычырып күлөп иберди. Ол аны үстүсүнө миндирме керек болар эди. Соң ол көп аңлаулуу күйдө. Баобаблар бир башлап өсүп улуу болгонча көп кичи бола, деди. О түз, тек сени козуңа Баобаблар негердир? Негер болсун,
деп кычырып иберди ол. Аңлама тыппатынч хак кертиликлени хакына сөйленеген эмик тамаша болуп. Хакыгатын аңламак үчүн башымны көп аурутма түштү. Башка планеталарда емекте кичине опачаны дүйнөсүнда да пайдалы ва зараллы отлар өсө. Шолай болганна, онда яхшы, пайдалы өсүмлүклөрүн уруклары булан бирге пайдасыз, яман отланы уруклары да бар. Амма уруклар көзгө көрүнмөйчү дагы. Олар бириси уянып калгынча топуракны теренине юклап тура. Уянган урлук шо заман баш чыгарма башлай, түзлене, күнешке багып узатыла. Бир башлап ол сүйкүмлүү ва заралсыз көрүнө. О болажак редис яда гүл терек буса сүйүнчкө өссүн. Амма кайсы буса да бир яман өсүмлүк буса, таныганнок, ону тамыры булан юлкуп ташлама керек бола. Шолай кичине опачаны дүйнөсүнда да тарыхсыз, зараллы урлуклар бар. О баобабланы урлуклары. Муна ону планетасы да шону булан захырланган. Баобабны заманына тайдырып коймасаң, соң онунан кутулуп болмажаксан. Ол сау дүйнөні елеп кояжак, тамырларын көп тереңейи бережек. Эгерде дүйнө кичинеу болуп, баобаблар көп буса, олар ону кесек-кесек этип, уатып да кояжак. Унутмай ярамайган бир иш бар, деди мага кичине опача. Ар күн эртен туруп, өзүңнү бир yorukка келтирген соң, шо саатына дүйнөңнү да yorukка салма алгаса. Ар күн эмик баобабланы гүл тереклерден айырып болгоннок, айланаңны олардан тазалай турмасаң болмай. О ялктыраган иш, амма бир да кыйын түгүл. Бир керем мага кичине опача биздин яшларда аңласын үчүн бу халны кагызда сураклама ой берди. Качан болсо да бир заман сапар чыкма түшсө, шо акта билмек яшлыга бек пайдалы болажак. Башка ишни артка салма да бола, амма баобаб тереклеге эркинлик берсең, балактан кутулма жок. Мен бир эринчек жашайган планетаны тааный эдим. Бир керен ол уч үлкүнү заманына юлкуп тайдырмай койгон. Кичине опача мага шо акта төкмөй чачмай, убак назиликлерине ээрле кабарлады. Адамлага акыл үйрөтме сүймеймен, амма баобаблар нечик улуу зарал келтирме болаганны көп аз адам биле. Шо саялыда копма болаган балахны алдын алмак муратта айтаман. Яшлар, баобаблардан сакланыгыз. Курдашларымны коркунчлуу халдан куткарма сүйемен. О хакта олар алда мен не билмейгеним емик, шейтленме де шейтленмей. Шо саялыда мен бу суратка көп кыйын төккенмен ва бир де хөкүнмеймен. Балики менин китабымна булай инандыраган сураклар дагы неге жокну билмес үерсиз. Жабабым ачык. Мен каст этедим, тек бажарылмады. Баобабланы суракларын этегеннен буса, олар булан байлаулуу масаланы ахамиятлыгы ва артка салма ярамайганлыгы мени рухландыра эди. Ох, кичине опача, нечеде пашман ва ялкылуу жашоо сүрген адамсан. Хыйли заманны узагына сени биргине бир сүйүнчүң болгон, о да күннү батуу. О хакта мен 4-күнү эртенине сени сөзлериңден аңладым. Мен күннү батуун өтесиз көп сүйемен, недиң сен. Жүрү, күн батаган күйгө карайык. Бир аз токтама түшежек, деймен. Не саялы? Күн батууга барганча халиде заман бар. Бир башлап сен бек тамаша болдуң, соң күйүңө де салып. Гертиденне өзүмө уюмне түгүл экенимни унутуп да каламан, деп кычырып күлөп ибердиң. Бары да халк билегени эмик, Америкада түш вакты муса, Францияда күн бата туруп бола. Бир мухлетке Францияга барып калма куй болгонмуса, хали күннү батуунан кубанып болар эдиң. Тек о көп ариде. Сени өзүң эмик кичинеу дүйнөңнө болгонмусаң, шанжалны бир нече абатка йылыштырып койсаң, тамам болар эди. Сен не айланып, өзүң сүйеген чакы батма урунган күн кызарткан көкнү көзелдигинен кубанч алып турар эдиң. Тезде мен бир күннү ичинде күнешни батуун 43 керең көрген эдим, дедиң сен.
Соң Муса бир аз токтоп: "Билем сен көңүң бек пашман болгонуна күннү батууна карама бек ужурду" деп де кошту. Олай болгонуна сен 43 керен күннү батуун көргөнгөн көңүң бек пашман эдими? Тек сен мага жооп бермедиң. 5-чи күн огарда козу себеп болуп, кичине упачанын сыры ачык болду. Ол көп сөйлөй турмай, көзленмеген жерден şu хасилге көп ойлашып келген эмик болуп: "Козу үлкүлөр ашайбыса, чечеклени да ашайдыр?" деп сурады. "Алдына келген бар затын ашай", дедим мен. "Тегенеклери бар чечеклени де." "Тегенеклери барларына." "Олай болгонуна тегенеклер неге тарык?" О хакта мен билмей эдим. Билсем не хайым шонна түгүл эди. Ишим көп кыстаулуу, не этсем не моторну бир болтун чечме бажарылмай тура. Суум калмаган несе де ярай. Чарасыз конуумну ахыры яман битме болгон хал мени коркута. "Тегенеклер неге тарык?" Бир суроо берип, огар жооп алмай туруп кичине упача саныңнанчы арчылмас эди. Еңилмейген болт мени чыдамлыгымды биттирди. Ва бирден эки ойлашмайлы. "Бир затка да керекли түгүл, чечеклер оланы яманлыгынан чыгара" деп кычырып ийбердим. "Олаймы?" Шыблык болду. Соң ол ачуулуу күйдү: "Мен сага инанмайман. Чечеклер осал, бош жүрекли затлар. Тегенеклени олар коччак көрүнмөс сүйүп чыгара. Тегенеклери болса, өзлерден бар да зат коркажак деп ойлаша", деди. Мен жооп бермедим. Чечеклерден ва оланы тегенеклеринен эч хайым жок. Болт еринен тербенмей, чөкүч булан уруп чачыратып коюр чакы болуп халетленип тураман. Кичине упача ойларымны бөлүп ярып: "Сен ойлашаган күйдө чечеклер?" "Яхари, таман, мен бир затта ойлашмайман. Башыма биринчилей келген затын айтып койгон эдим. Көрүп турасанчы, мен улуу ишни башын тутканман." О мага бек тамаша болуп карады ва: "Улуу ишни башын?" деп бек хатири калып сурады. Менден көзүн айырмай караган. Машинни майына баткан, колумна чөкүчте булан мен тарыхсыз затын үстүнө ийелгенмен. Болмай ярай, бу саат ону көзлеринне мен өзүмне шолай пайдасыз көрүнөмөннөр. "Сен улуулар эмик сөйлөйсүн", деди ол. Шо сөзлөр менин намусума тийди. "Сен бир затны да аңламайсан", деп кошту соң. О маскарасыз ачууланды. Бу халга карап эл да ачуулангандай болду. Бирден уфуруп, кичине упачаны алтын түслүү чачларын як-якка чачып ийберди. "Кызыл бетли бирөө жашайган планетаны билемен. Шо адам өмүрүнө бир чечекни сама ийислемеген, бир керен сама юлдузларга карамаган. Ол өмүр боюна бирөөнү да сүймеген. Бир заманда да пайдалы иштер этмеген. Ону биргине бир яңыз өзүнө пайдалуу көрүнген иши бар. Ол санауланы кошуп тура. Эртеңден акшам болгончо айтаган эки сөзү бар. Мен токташкан адамман, мен токташкан адамман. Сени эмик зат өктемлигинен ярылып бара. Гертисин айтса, о адам түгүл. О колготур. Не? Колготур. Кичине упача ачууну күчүнөн агарып кеткендей болду. Миллион жылдын узагына чечеклерде тегенеклер өсө, ва шунча жылдын узагына козулар оланы ашап тура. Бар жок күчүнө салып, олардан бир пайда да жокмуса, чечеклер тегенеклени негер өстүргөнүн аңламак ахамиятлуу иш түгүлмү дагы? Козулар да чечеклерди бири-бири булан даулап турганы ахамиятлуу ишлерден саналмаймы? Кызыл бетли базыгынын хисабынан эсе бу иш пайдалуу түгүлмү? Саулай аламна өзүнү чери жок бир чечекни биле булсам, ол яңыз мени дүйнөмна өсө, олай чечек дагы бир жерде де жок булса, ва бир күн эртең өзү не этип коя турганын аңламайлы козу ону алып ашап койса, сен ойлашаган күйдө о ахамиятлуу түгүлмү? Кичине упачаны бети ауыр кызыл түскө айланды. Миллионлар булан юлдузланы арасында чери жок биргине бир чечекни жаныңдан артык сүйөбсаң, шо сага таман.
Насиплүү болмак үчүн башыңны көтөрүп көккө карасаң тамаллык эте. Ва өз-өзүңө шыбышлайсан. Кайдамса да онна мени чечегим өсе. Амма козу onu ашап койса, шо кайгы баары да юлдузлар бирче сөнүп калгандан артыктыр. Сен ойлошогон күйдө о ахамиятсыз. О дагы сөйлөп болмады. Бирден ок күрүп ыйлап жиберди. Кашкар алды. Мен ишимни койдум. Инжүү болну, суусаплыкны ва өлүмнү хакына ойлошмада унутуп калдым. Юлдузну үстүнне, дүйнөнү үстүнне, мени дүйнөмнү үстүнне кичине упача ыйлай. Не этипмса да ону көңүлүнө алма керек. Ону колума да алып, жүрөгүнө сабырлык салма карадым. Сен сүйгөн чечекке бир коркунч да жок. Сени козуңа мен бурулукну, чечегиңе буса күбөнү суратын этермин. Оғардагы не айтма керекни мен билмей едим. Өзүмнү бажаруусуз, памусуз хис этедим. Көңүн нечик алайым, не амаллар этейим, колларымны аясынан сыргалап кетип бараган ону инче жүрөгүнө артынан нечик этейим. Сыналмаган сырлы дүйнөчү о, көз яшланы дүйнөсү. Бир аз заман кетип мен о чечекни юуктан тааныдым. Кичине упачаны дүйнөсүнө ар заман саламат чечеклер өсө болгон. Аз япраклы чечеклер ерниде көп алмайганлыгына көрө, бирөөгө пуршап өтмөй, эртелер ачылып, акшамга таба сөнүп, шолай жашай болгон. Бу чечек муса кайдан булса да бир жерден учуп келген бир кичи урлуктан баш алган. Өзгелерине ошамайган бу хайран гүллен кичине упача көзүн айырмай болгон. Болмай арай бу баобаб тереклени бир яңы тайпасыдыр. Амма кичи ульку өсүүн тез токтаткан ва бүрленип жиберген. Кичине упача булай улуу бүрлени өмүрүнө да көрмөгөн ва шо саялы немса да бир хайранлык караулланаганны алданок билип тура болгон. Сыралы сырлы конакмса өзүнүн яшыл түслүү уюннеде яшынып, алга самай, ар япракны бирге туруп, hazırlenip, безенип, түрлүү реңлер таңлап тура. Дүйнөга бир пайпелек гүл емек чачалланып чыкмай сүймей, өзүнү арүүлүгү булан бүтүн дүйнөнү хайран этме сүйеген өтесиз куймур гүл болгон. Сырлы hazırlenүүлөр ар күн сайын узатыла. Муна бир күн эртен күнөштө яңы уянып тураган таң мулан гүлнү япраклары ачыла. Шу мухлетке көп кыйынлар төгүп hazırленген бу көзел куймурлугу төгүлүп келеген күйдө. О, мен харан уянным, менден кечигиз, мен халиде оңарылмаганман, дей. Кичине упача кубанчын яшырып болмай, сиз булай да көзелсиз, деп жооп бере. Керт айтамсыз, деп шыбышлай о. Сиз эсеттигизми? Мен күн мулан бирче тууганман. Бу көзелни саламатлыгы артылып бармайганны кичине упача озокта тез аңлаган. Амма ол шонча да аруу болганчы, калган бар да кемчиликлерин унуттурар эмек. Көзел муса тезликте эс табып, ашама заман келген өшай, тилеймен, мени хайымны этигиз, деген. Кичине упача уялганнай болуп, тезлик булан сурайылга булактан суу алып, чечекни сугара. Узак калмай билингени эмик, бу өктем ва тез хатири калып калаган көзел болгон. Улан ону булан көп инжинген. Ону 4 дегенеги болгон ва бир керен кичине упачага булай деген. Каплалар келсе де мен уланы тырнакларынан коркмайман. Мени дүйнөмдө каплалар болмай, деп жооп берген ол. Ондан кайрыда олар оташамай. Мен от түгүлмен, деп шыбышлаган чечек сабыр күйдө. Кечип коюңуз. Жок, мен каплалардан коркмайман, амма туура үфүреген эллерден өтесиз коркаман. Сиздин пердегиз жокму? Өсүмлүктө болуп элден корка. Бек тамаша чечек, деп ойлаша кичине упача. Не кыюусуз хасыялы чечектир бу?
Акшам болгонна үстүмнү калпак билан ябарсыз. Сизде бек суук, нечеде татуусуз дүйнө кыз бар. Мен келген жердемса. О сөзүн ахырына ерли айтып болмай, токтап кала. Озокта бу дүйнөгө о кичи урлук чагына келген. Башка дүйнөлөрнүн хакында о бир затта билип болмай. Ялганыңны ачык этме тыппа тынч заман, түссүз сөз аймагынын не маанасы бар? Ялганчы өтесиз тез ачыла. Гөзел уялып, не амал этип те кичине упачаны күнахламай сүйүп, бирден өткүрүп ийбере. Ва, перде кайда? Деп сурай. Мен ону алып келмес сүйген эдим, тек сөзүгүзгө ахырына ерли тыңламай туруп кетип болмай калдым. Кичине упачанын намусуна тийме сүйүп чечек бирден мирбек өткүрүп ийбере. Кичине упача чечекни сүйүп калса да, огар көп сүйүп куллук этсе де, бир аздан ону жүрегинен шейлик келме башлай. Чечекни бош сөзлерин жүрегине юуп алып, өзүн бек насипсиз адамга хисаплай. Мен огар не хак тыңлаганман, деди ол мага бир керен бек талчыгып. Чечеклер айтаган затлага бир заманда да тыңлама түшмей. Олага карап уа атыр ээсинен кубанып турма керек. Мени чечегим дүйнөмнү өзүнү атыр ээсинен толтуруп койгон эди. Мен муса ондан сүйүнүп болмай эдим. Тырнаклануу ва каплаллан хакындагы хабарлар мени тарландырма керек эди. Мен муса ачуулан эдим. О заман мен бир затны да аңламай эдим. Сөзлеге алданмай, ишке көрө баха берме керек бола. О мага өзүнү атырын берип, жашоомду шаулаландыр эди. Мага качып кетме түшмей эди. О хилланы артынан инчеликни хис этме керек эдим. Тек мен о заман көп жахил эдим, сүйүп бажармай эдим. Мен аңлаган күйдө ол көчүүчү кушлар билан сапарчыма токташкан. Акырынчы күн өзүнүн дүйнөсүн өзге гүллерден эсе мекелли кайдада жыйыштырган. Иштейген вулканларын тергөөлүү күйдө тазалаган. Ону эки иштейген вулканы болгон. Ол аны үстүнө эртен аш эсетме бек оңайлы. О вулканлардан кайрыда ону бир дагы сөнгөн вулканы да болгон. Не болуп калмада бола деп ойлап, ол сөнгөн вулканы да тазалаган. Вулканларны заман тазалай турсаң, олар атылмай аста яллап тура. Вулканны атылуу, куруму яллап, көрүкнү түңүлүгүнө от түшүп калгандай күчлүү бола. Озокта биз, улуу дүйнөнүн адамдары көп китчибиз ва вулканларыбызды тазалама күчүбүз чатмай. Шо саялы түгүлмү олар бизге шөнчө четимликлер келтирегени. Соң кичине упача пашман күйдө яңы чыгып келеген калган баобабланы башларын юлкуп тайдырган. Ол мунда дагы бирде кайтма жакман деп тура болгон. Тек шо күн эртен адатланып калган ишлер огар ажайып улуу леззет келтире. Ол акырынчы кезик сыйрылуу чечегине сууда төгүп, үст дүйнөмө урунганна, илаулары келип, көзлери сууланып ийбере. Сау болуңуз, деген о. Көкчек жооп бермеген. Сау болуңуз, деген бир дагы керен кичине упача. Чечек өткүрүп ийберген, амма суук тийгенден түгүл. Мен аңлаусуз болгонман, деген ахырда чечек. Менден кечип кой, насипле болма кастет. Кичине упача бек тамаша болгон. Ол адап колуна шише калпагы да булан катып калган. Чечекке булай иссилик, илиятлык, назиклик кайдан келген? Мен сени сүйөмүн, деген сөзлөрүн эшиткен ол соң. Ону сага билдирмегениме мен күнәһлыман. Хали о хакта сөйлеменин маанасы жок. Тек сенне мени эмик аңлаусуз эдиң. Насипле болма кастет. Калпакны кой, о мага дагы тарых түгүл. Амма ел мага суук тиймеген. Акшам чакны салкынлыгы болса мага пайдалы болажак. Мен чечекмен. Тек кыр хайванлар, жан жануар
көп элеклер булан тааныш болмай сүйөпсам, бир нече күмелек куртка да чыдама керекменчи. Балки олар хайран сүйкүмлүдүр. Олар да болмаса мени үстүмө дагы ким кележек? Сен не аректе болажаксанчы? Улуу хайванлардамса мен коркмайман. Мени тырнакларым бар. Шолайда айтып, о 4 тегенегин көрсеткен ва бирден-эки. Созуп турмачы, мен дагы чыдап болмайман. Кеме токтошканмысың, кет, деп тарланып үйрген. Өзү ыйлайганны кичине упача көргенни сүймеген. О бек өктем чечек болган. Кичине упачаны планетасынан лап юукта 325, 326, 327, 328, 329 ва 330 номерлі астероидлер ерлешкен болган. Муна ол да бир башлап олага багып жол салма деп токташа. Не буса да бир ишни башын тутма керекчи, пайдалы затлага да үйренмек бар. Биринчи астероидте кызыл бояуга ва асыны терисине де чырмалып, бек хайбатлы тахымна олтуруп бир кырал яшай болган. Муна келди мага куллукчу, деп кычырып жиберген ол кичине упачаны көрүп. Биринчилей көреген бу адам мени нечик таныган экен деп ойлашып, кичине упача бек тамаша болган. Кыраллар дүйнөгө нечик карайганны, баары да адамлар олага куллар экенин ол билмей болган. Бери кел, мен сага юуктан карамай сүйемен, деген кырал бирөөгө сама эс болуп болаганынан хатсыз өктем болуп. Кичине упача олтурмай сүйүп эки янга караган, тек астан этилген тизи утон бу дүйнөнү саулай ябып койгон болгон. Не чагы арыса да эре туруп турма борчлуу. Шоллукта ол эснеп жиберген. Кылык кайдалага көрө мен бар жерде эснеме ыктыяр берилмей, деген кырал. Мени янымда эснеме ыктыярың жок. Кичине упача өзү эткен иштен бек уялып, мен билмей эдим, жолдо көп узак калдым, юкламаганым көп бола, деп жооп берген. Олай болгонна мен сага эсне деп буйраман, деген кырал. Мен көп жылланы узагына эснейген кишини көрмөгенмен. Эснейген күйүнө карама өтесиз кепим келип тура. Эсне, шо мени сага буйругум болсун. Мен тартынаман, дагы эснеп болмайман, деген кичине упача ва уялмаклыктан кызарып кеткен. Олай болгонна мен сага бир эсне, бирде эснеме деп буйраман. Өзү адашканны хис этип, кырал бек халек бола ва ачууланып жибере. Кайсы хакимне өзүнүн буйрукларын халк күткенни сүйө. Өзүнө таби болмайганны олар бир докта сүймей. Ол көп ыктыярлы, тек емишак юрекли кыралы болган. Яшауга чыгарып болмас демек буйрукланы бир заманна да бермей болган. Эгерде мен генералыма чарлак кушка айлан деп буйурсам, ол да мени буйругумду күтмесе, огар мен күнәһлыман, деген ол. Мага олтурма яраймы, деп сураган тартына туруп кичине упача. Буйураман, олтур, деген ол илияклы күйде асыны терисинен этилген тонуну бир бутчагын жерден көтөрө туруп. Шулай хайран кичи дүйнөдө бу адам кимге хакимлик этегенине кичине упача түшүнүп бүтмей тамашалык этип турган. Ыктыяр берсеңиз, деп башлаган ол, сизге суроом бар. Буйураман, сора, деген кырал бек алгасап. Сиздин кыраллыгыңыз кайда? Баары да жерде, деп жооп берген ол. Баары да жерде? Шо заман кырал колу булан башлап өзүнүн планетасын, соң башка планеталаны ва юлдузланы көрсөткөн. Булар баары да сиздинкими? Дүр, деп жооп берген, дазу деген не экенини де билмеген бу инсан. Юлдузлар да сиздинкими? Деп бир дагы кайтып сураган кичине упача. Озок да, юлдузлар да мени ыктыярымна. Мен тыңлаусузлукка чыдамайман. Кичине упача бек хайран болгон. Олай даража огар өзүнө булса нечеде жакшы болар эди.
Олай болгамысачы, ол күннү батуунан бир күннү ичинен 43 керен түгүл, 72, 100, 200 керен леззет алар эди. Шанжалны йылыштыра турмада түшмес эди. О заман ол ташлап кеткен дүйнөсү эсине түшүп, бир дагы керен пашман болса да, тезликте эс табып, мен күннү батууна карама көп сүйемен, тилеймен, күнгө батсын деп буйруңуз, деп тилеген. Бир генералга мен көбелекке айланып чечектен чечекке учмакны, я да булса чарлак кушка айланмакны буйрсам, ошо генерал буйругумду күтүп болмаса, нечик ойлошосаң, шогар ким күнахлы болажак? Мен я да ол? Сиз күнахлы болажаксыз, деп тезлик билан жооп берген кичине упача. Түппө түз айтасаң, деп разилешкен кырал. Har kimden har nedenle yaşauğa çıgarıp bolar yemik zatlаны talap etme tarık. Hakim iň maşlap hakıllı bolma gerek. Sen özüňnü halkyňa deňizge atılma buyruk berseň, halk baş köterejek. Meni buyrugum yaşauğa çıkkanny talap etme ihtiýarym var, nege tügülde meni talaplarım yeňil. Günnü batuu ne boldu? Деп сораган бир дагы керен өзүнүн сурооуна жооп алмай туруп саныңнан арчылмажак кичине упача. Күннү батууда болажак сага. Күн батсын деп талап этежек мен. Тек заманы еткенче токтама түшежек. Мени хакыл сынауым шолайдыр. О заман качан етежек? Деп ойга түшкен ол калын рузнаманы япракларын бир-бирирлеп ача туруп, о болажак, бүгүн акшам 8:20 мүнөт калганына. Мени буйрукларым яшауга чыган күнү сен өзүң көрүп билежексин. Кичине упача эснеп берген. Мунна күннү батууна өзүң сүйгенне карап болмайганың не яманныр? Ол ялма башлай. Мага кетме заман келди, дей ол кыралга. Мунна мага дагы этме жок. Кетме, дей кырал. Кичине упача кеткенни ол өтесиз сүймей болган. Мени янымна кал, мен сени министр этип саларман. Нени министр этип? Хак туанны. Мунданчы суд этме бирөө да жок. Сени олай эстиңе келе, деп каршы чыккан кырал. Өзүм хакимлик этеген баары жерин халиде эллеп чыкмаганман. Мен көп картман, карита салма ерим жок. Яяу жүрүүдө инсанны тез талдыра. Кичине упача башын ийелтип бир дагы керен дүйнөнү башка янына карай. Мен карадымчы, бирөө да жок, деп кычырып жибере соң. Олай болгонуна өзүң өзүңө суд эт, дей кырал. Өз өзүнө суд этмек лапта кыйын ишлерден санала. Сен өзүңө суд этип бажарсаң, шо заман сага хакылың токташкан деп айтмай яражак. Өзүм суд этип мен кайда да боламан, деген кичине упача. Шо саялы мунда калмакнын маанасы жок. Мен билсем, дүйнөмнү бир жерине картылабай жашай. Кечелер мен ону табышын эштемен. Сен шолабайга суд этме болар эдиң. Заманна бир огар өлүм жаза чыгара тур. Ону жашау сени ыктыярыңна болажак. Тек сен har език ону таксырын кечме керек болажаксан. Биз картылабайны аяп саклама керекпиз. О биргине бирчи. Мен өлүм жаза чыгармай сүймеймен, деген кичине упача. Ондан айры да мага кетме заман келген. Келмеген, деп каршы чыккан кырал. Сиздин буйрукларыгыз жашауга чыкканды сүйөпсагыз, мага бир тизүү буйрук бериңиз. Мисал үчүн, 1 минутта карамай жолго чыкмакны буйругуз. Мен ойлошогон күйдө шогар хали иңне тийишлүү заман келип тура. Кырал дагы сөйлемеген. Кичине упача эки көңүллүү күйдө бир аз токтогон, соң терен тынычты алып, жолуна чыккан. Сени элчи этип белгилеймен, деп кычыра калган ону артынан кырал өзүнө каруу кайтарууга бирде чыдамас сими көрүнүшү булан. Не тамаша халктар бу улуулар, деп ойлашкан өз-өзүнө кичине упача жолун узата туруп.
Экинчи планетада өзүнө өтесиз абыр сүйүп турган бирөө жашай болгон. Муна мага абыр этме адам келе тура деген ол кичине упачаны келегенин аректен эсеткен ок. Мен деп турган адамлар өзлеге баары да халк суктанып карай деп ойлошачы. Күн жакшы болсун деген огар кичине упача. Не кожурлуу шляпаң бар? О баш ийип саламлашмак үчүн деп аңлаткан адам. Үстүмө бирөө келгенне баш ийип саламлашаман. Тек муна бирөө да келмей. Олаймы деп тамаша болгон кичине упача эч саны аңламай. Харсурчу деген тамаша адам огар. Кичине упача харсырып ийберген. Шо заман өзүнө өтесиз абыр сүйүп турган ол бөркүнү чечип саламат күйдө баш ийген. Карт монархны янынан эсе мына колай деп ойлашкан кичине упача ва бирден-бир карсырып ийберген. Абыр сүйген адамна ялмай баш ийип тура болгон. Шолай 5 минутну узагына такрарланып турган халдан кичине упача тез ялккан. Шляпаң түшсүн үчүн неме керек деп сураган ол. Тек абыр көзлеп турган адам ону эшитмеген. Мен деп турган адамлар мактауланы эшитсе түгүл, калган затка саңырау бола. Сен гертиденне менден шолай кубанамсан деп сураган ол кичине упачага. Нечик боло о кубанмак? Кубанмак бу планетада менден тизүү, менден көзел, менден бай ва акыллы дагы бирөө да жокка мүкүр болмак. Сени планетаңнач сенден кайры бирөө да жок. Нечик болса да мени сүйүнүр, менден кубанып тур. Кубанаман, тек сага ондан не сүйүнч бар? Деген кичине упача ин башларына кысып ва абыр сүйүп турган бу адамдан тезлик булан качкан. Гертиденне не тамаша халктыр бу улуулар деп ойлашкан ол жолуна түшө туруп. Соң келеген планетада ичкиче жашай болгон. Кичине упача ону ягына узак турмаган, тек ону көрген соң көңү бек бузулган. Кичине упача о планетага келгенне ичкичи бош ва толган шишалага да карай туруп, пысып олтуруп тура болгон. Сен не этесиң? Ичемен деген ол көңүлсүз күйдө. Неге? Унутмак үчүн. Нени унутмак үчүн деп сураган кичине упача. Ичкичиге ону бек языгы чыккан. Намусума тийген бир зат бар, шону унутмай сүйөмүн деп ичкичи мүкүр болгон ва башын салландырган. Кичине упача амалсызга көмөк этмей сүйүп, сени намусуңа тийген недир дагы деп яңыдан сураган. Ичкичегеним намусума тие деп аңлаткан ичкичи ва ондан дагы бир сөз сама эшитме бажарылмаган. Адаган абдыраган күйдө кичине упача башка яңа багып тербенген. Гертиденне хайран тамаша халк бу улуулар деп ойлашкан ол жолун узата туруп. 4-чү планетада кичине упача көп ишни башын туткан бир бажарулуу адамды таба. Күн жакшы болсун деп саламлаша ол яңы жолдашы булан. Сизин сигаретиңиз сөнгөн. 3-2 5, 5-7 12, 12-3 15. Күн жакшы болсун. 15-7 22, 22-6 28. Шырт деп спичканы сүртмеде чолам жок. 26-5 31. Уф, хасили 500 миллион 622 миң 731. 500 миллион не заттыр? Халиде мыннамсан? 500 миллион билмеймин не. Мени көп ишим бар. Мен меккелли адамман. Бош хабарлага заманым жок. 2-5 7. 500 миллион не зат деп кайтарып сурай жооп алмай туруп инсанны санынан арчылмажак кичине упача. Бажарулуу адам башына көтерип, муна шу дүйнөдө жашайганым 54 ыл бола. Шо замандын ичинде мага 3 керен түгүл пуршау этилмеген.
Биринчи эзик 22 yıl ал якта кайдан мурса да бир жерден коңузак учуп келди. О көп уллук алга көтерип хисабымнамага 4 хата эттирди. Экинчи кезик 11 yıl алда жашоомду көп яны олтурган күйдө кетип тургангадыр. Ел ауруум тутуп койгон эди. Мени кыдырма чолам жок. Мен мекелли адамман. Үчүнчү эзик мына. Демек 500 миллион не зат? Жауап бермесе бир докта бажарылмайганны бажарулуу адам аңлаган. Заманна бир хавада көрүнеген шо кичи затлар. Жибиллер сама түгүлмү? Я, түгүл. Шулай кичинеу, йыртыллайган. Бал жибиллер? Яхари түгүл. Шулай кичинеу, алтын түслүү. Этме иш жок адамдар олага карап, ар түрлүү кыяллыга умут этелер. Тек мен олар емек сеурүк түгүлмен. Мен бажарулуу адамман. Умут этип карап турма чолам жок. Юлдузлан айтамсан. Дүр, юлдузлар. 500 миллион юлдуз? Онча юлдуз сага негер тарыклы? 501 миллион 622 731. Мен мекелли адамман. Түзлүкнү сүйемен. Онча юлдузу не этесен? Не этейим? Бир зат этмеймен. Мен оланы ессимен, олар меники. Юлдузлага есмен? Дүр. Амма мен олага есмен деп турган пачаны көрген едим. Пачалар хакимлик этсе түгүл бир затка да ес болмай. О башка затлар. Юлдузлага ес болмасага негер тарыктыр? Бай болмак үчүн. Бай болма негердир? Эгер ким муса да бирөө яңы юлдузлар ачса, оланы да сатып алмак үчүн. Бучу шо баягы ички чийимик ойлаша, деп ойлашкан кичине пача ва суроо берүүн узаткан. Юлдузларга нечик ес болуп бола? Юлдузлар кимникидир? Деп контурланган бажарулуу. Билмеймен, бирөөнүкү түгүл. Олай болгонна, шолар меники. Неге десең, шо ой биринчилей мага келген. Ой келип калса боламы? Озукта, сен хали эси жок бир бахалы таш тапсаң, шо сеники болуп токтай. Эси жок атау тапсаң, о да сеники. Сени башыңа бирөөнү башына да келмеген түзүү ой келсе, шо ой сени ыктыярыңна болажак. О сеники. Мен юлдузлага есмен, неге түгүлле менден алда олага ес болайым деген ой бирөөнү да эсине келмеген. О Герти, деп разилешкен кичине пача. Тек сен олар билан нетме кыялың бар? Олага башчылык этемен, деп жооп берген бажарулуу адам. Кайтып санап тураман. О бек кыйын иш. Тек мен мекелли адамман. Амма кичине пачага булай жооплар тамаллык этмей. Мени чиллей аулугум бармса, мен ону бойнума да байлап, өзүм улан алып кетип боламан, деген ол. Чечегим бармса, үзүп алып боламан. Амма сен юлдузланы алып кетип болмайсанчы? Түз, тек мен оланы банкка салып боламан. О нечик бола? Муна шулай. Нече юлдузум барны кагызга язаман, ошо кагызны кутукка да салып үстүн бегитемен. Шолай этсең боламы? Шолай этсең тамаллык эте. Тамаша, деп ойлашкан кичине пача. Айтма тынч, амма бажарылажак ишчи түгүл. О ерин кичине пача, уллулар емек түгүл, өзүнү күйүнө аңлай. Мени бир чечегим бар, деген о. Ар күн эртең мен ону сугараман. Мени 3 вулканым бар. Мен оланы ар жума тазалайман. 3-сүнү тазалайман. Сөнгенинне. Не зат болуп калмада болачы? Чечегиме ва вулканларыма мен өзлеги ес экеним пайдалы. Сени юлдузларыңа булса сенден бир пайда да жок. Бажарулуу адам жооп кайтарма сүйүп аузун ачкан, тек айтма дагы бир сөздө тапмаган. Кичине пачада кайтып жолуна түшкен. Гертилейди,
Ne ajayip halktır bu ullular, dep öz-özüne söylene turup, yolun uzatkan ol. 5. planetачы ötesiz hujurlu bola. O alda yolukkan barda planetalardan gitçi bolup tabıla. O şonça da gitçiçi, hatta özüne bir panar va panarчы sıyıp kalar yemek. Şonça da gitçi, içinde ne uyler ne adamlar yok. Kökte tas bolup kalgan bu planetaga panar va panarчы neger tarık ekenini gitçine opaça ne etse de anlap olmagan. Tek oylaşkan. Bu adam neçede işkınsız görüne. Tek men aldın örgen paçadan, bajaruluman nep duragan adamdan va içkiçiden olay. Bu etegen işni manası sama bar. O panарын yakkan sayın яңы yıldız yanganнай, ya da яңы gül çeçek açkanнай bola. Kaytarganna bolsa yıldız ya da gül yuhlap kala. O bek yaxşı iş. O gerteden ne paydalı, nege tügülde gözel. Şu planetаны karşısına panarчыга hürmetli kuyde baş eğip, gün yaxşı bolsun, dey gitçine opaça. Sen hali panarını neger söndürdün? Şolay söyleşingen, gün yaxşı bolsun, dep cevap bere panarчы. Ne söyleşudur o? Panarını söndürme, geç yaxşı bolsun, dep panarını söndürüp yaңыдан yağa. Neger sen onu kaytarıp yaktın? Şolay söyleşingen, dep takrarlay panarчы. Bir zanı da anlamayman, dep mükür bola gitçine opaça. Anlama ne var mınna? Söyleşingen kuyde. Gün yaxşı bolsun. Va panarını yaңыдан söndüre. Son kızıl çeltirli yavluk bulan mangalayındağı terin nesi berip. Meni kasbum köp kıyın kasbu. Bir zamanlarda onu manası var edi. Ertenler men panarını söndürüp, akşamlar kaytara yağ edim. Yal almak üçün meni sağ günüm bola edi va yuhlamak üçün sağ geçem. Son söyleşu alışınlı mı? Söyleşu alışınmadı, dey panarчы. Tek meni planetam yıl sayın çalt aylanma başlay, söyleşu olsa şok uyda kalgan. Hali ne bolajak dağı, dep soray gitçine opaça. Şulay, planeta bir minut içinde bir keren aylanıp çıga. Tыныш alma çolada tabılmay. Har minut panarını kaytarıp va yaңыдан yağıp turaman. Ullu tamaşa, olay bolganna seni bir günün bir minut içinde bite. Tamaşa bolmazat yok munna, dep panarчы razisizligin bildire. Seni bulan biz söylep duraganık bir ay bola. Bir ay? Dür, 30 minut, 30 gün. Geç yaxşı bolsun, dep kaytarıp panarını yağa. Gitçine upaça panarчыдан gözün ayırmay. Bergen sözüne turagan bu adam onu bek hoşuna gele. Günlü batuğuna karap durmay süyüp, şanjalını bir yerden bir yerge yılıştırıp duragan zamanları esine düşüp, gitçine upaça kurdaşına kömek etme süye. Tыңлачы, dey o panarчыга. Sağa bek paydalı bolacak çara bilemen. Özüň süygen çağı yal alıp bolacaksan. Yal alma men har zamanna süyemen, dey panarчы. Seni planetaň şonça da gitçiçi, dep uzata gitçine upaça. Sen onu uç abat alıp aylanıp çıgıp bolasan. Har zaman günnü tüvünne çallık bulan yürüp dursan mola. Yal alma süygen sayın, yürüp dur. Günün sen süygen çağı zaman uzatılıp duracak. Ondan da payda yok, dey panarчы. Bar zattan Allah men yuhlap durmay süyemen. Olay bolganna seni işin yaxşı tügül. Gitçine upaçanı oğar bek yazıgı çıga. Tüz aytasan, işim yaxşı tügül, dep razi bola panarчы. Gün yaxşı bolsun, nep panarını söndüre. Muna şu adam, nep oylaşa öz-özüne gitçine upaça yolun uzata turup. Şu bayağı paçada, içkiçide, özün süyüp duragan va köp işini başın tutkan bajarılı da san etmesiymek adam. Amma şolan arasında bir yine bir bu külkülü görünmey. Olar yemek ol özünü başını hayın etip durmaygangadır. Gitçine upaça teren tınışta alıp, şunu bulan kurdaş bolma yara yedi dep oylaşa. Tek onu planetası bek gitçi, ekevge onna yeri yok.
Шо планетада калып болмайганына кичине упача бир дагы бир себептен бек кыйналган. Мунна калган Муса 24 сааны ичинде күннү батууна 1440 керен карамага имканлык болар эди. 6 планета алдыңысынан 10 кереңе улуу болуп чыга. Онна калың китаплар жазаган карт киши жашай. Карагызчы, муна келе ялаучу деп кычырып ибере ол кичине упачаны көрүп. Кичине упача ял алмак үчүн шанжалда олтура. Ол жолга чыкканлы көп заман болачы дагы. Сен кайен келгенсен деп сурай карт. Небек улуу китаптыр бу, сиз мунда не айтесиз? Дей кичине упача. Мен географман. Олай деген недир? Деңизлер, өзенлер, шаһарлар, таулар ва даңгыллыклар кайда жерлешкенин билеген адам. Кужурлуу, дей кичине упача. Муна бул лапта жакшы иш. Көзлери булан ол бу планетаны эллеп чыга. Мунча улуу планетаны кичине упача бирде көрмеген. Сиздин планетагыз бек аруу, дей ол. Океанларыңыз бармы? Ону мен билмеймин, дей географ. Нечек, дей кичине упача көңү чыккандай болуп, тереңнен тыныш ала ва бир дагы сурай. Тауларыңыз? Билмеймин, деп такрарлай географ. Шаһарлар, өзенлер, даңгыллыклар? Ону да билмеймин. Сизчи география алимсиз? Тап өзү, дей карт. Мен сапар чыкмайман, география алиммен. Сапарчылар мага да тарык эди. Шаһарланы, өзеллени, тауланы, деңизлени ва даңгыллыкланы санауын географлар үйрөтмейчи. Географ улуу адам. Ону сапар чыкмаз чоласы болмай. Ол өзүнүн кабинетинен не чыкмай. Тек өзү сапарчыланы кабыл эте ва оланы хабарларын жазып тура. Кайсымса да бириси бир пайдалы маалымат берсе, ону жазып алгынча, шо мекелли адам экен деп актарып билемен. Неге? Эгер олар айтаган маалыматлар ялган болуп чыкса, география китапларда улуу булгаур болажак. Ол көп ичеген адамса, муна бир дагы кайгы. Неге? Неге түгүлле ичкичилени көзлерине баары зат эки болуп көрүнө? Бир тау бар жерде географ экини жазып койма бола. Мен бир адамны таны едим, сапарчы булса да, шону пайдасы нечеде аз болар эди, дей кичине упача. Болмай ярай. Шолай сапарчы мекелли адам болуп чыкса, ону иши тергеле. Нечик тергеле? Барып карап? Бармай. Барып карама бек четим. Сапарчыдан далилдер талап этилине. Мисал үчүн, ол улуу тау ачканса, ондан улуу ташлар алып келсин. Географ бирден халек болуп, сен өзүңне сапар чыккансанчы, Ираклардан келгенсен, өзүңнүн планетаңны хакында мага хабарла. Дей ва базык китабына ачып, колуна карандаш ала. Сапарчыланы хабарлары бир башлап карандаш булан жазыла. Далилдер келтирилген соң, шакы булан яңыдан көчүрүлө. Тыңлайман сага, дей географ. Мени дүйнөмдө тамашага калардай зат жок, дей кичине упача. Онна бар зат өтесиз кичи. 3 вулкан бар. Экиси ишлей, бириси мса көп теммерли сөнгөн. Тек не болуп калмада бола. Түз айтасан, не болмада бола, деп разилеше географ. Соңна мени чечегим бар. Чечеклени биз жазып алмайбыз. Неге? Очу дүйнөнүн лапта көзеллери. Неге түгүлдө чечеклер тез сөнеген затлардан санала? Географиядан китаплар, дүйнөдө эң баалуу китаплар, деп аңлата алим. Олар бир заманда да эскиленмей. Тау жеринен жылышкан я да деңизлер куруп калган деп эшитмессен. Биз алышынмайган, дайымге калаган затланы жазабыз. Тек сөнгөн вулкан бир күн уянып калмак бар, деп бөлө ону сөзүн кичине упача. Тез сөнө деген недир? Вулканны сөнгенинен я да ишлейгенинен биздин абарабыз жок. Алайык тауну, о алышынмай. Тез сөнө деген недир? Дей айланырып,
Бир заны сурап жаап алмай туруп адамдын санынан арчылмажак кичине упача. Бираздан жок болажак деген маанада. Мени чечегимме бираздан жок болуп калажакмы? Озок да. Мени көзелим ва сүйүнчүм дайымне түгүл, дей өз-өзүнө кичине упача. Дөрт дегенеги болса түгүл, балактан сакланма ону дагы бир заты да жок. Мен мыса ону ташлап кеттим. Мени дүйнөмна ол яп-яңыз калды. Шо жерде ол ташлап кеткен чечегин кызгана, кайгыра, языгы чыга, тек коччак хислер кайтабы. Мага хали кайда барма таклиф этесиз? Деп географка сурай. Ер деген планетага бар. Ону аты жакшыга айтылган. Кичине упача жолуна түшө, амма ону баары да ою ташлап кеткен чечегине хакында бола. Шолай 7-лей о Ер деген планетада жерлеши. Ер нечик-мечикте планета түгүл. Мунна 111 кырал, оланы арасына озокта, негрленикиде. 7000 география алимлери, 900 000 бажарулуу адамлар, 7 миллион ярым ичкичилер, 311 миллиону өзүнө абур сүйүп турган адамлар, хасили 2 миллиардга жуук улуулар жашай. Бу планетаны улуулугуну хакында сизге аңлау берейим. Электричество чыккан чагы убактылерде 6 континентте панарчыланы саулай аскерин 462 511 адамны саклама керек болган. Аректен караса, о хайран түзүү көрүнүш болган. Аскердин низамлы тербениши бир агымга бойсунуп, балет бийүүнү эске сала болган. Бир башлап Жаңы Зеландияны ва Австралияны панарчылары чыга болган. Өзлени ярыкларына ягып, олар юхламай ята болган. Олардан соң Китайны панарчыларыны кезиги келе болган. Өзлени бийүүн көрсөткөн соң, олар кулисаланы артына яшыналар. Соң Россияны ва Индияны, артта Африканы ва Европаны, 2 Американы кезиги кетише болган. Олар бир заманада яңылыш болмай, сахнага хариси өз заманына чыгалар. О адам айтып биттирип болмас эми көзеллик болган. Яңыз темир казык ва күнтүгүш полюслардагы 2 панарчыны яшауу жеңил. Олар өзлени ишин жылда 2 керен этип кутула болган. Инандырып, машхур сөйлеме сүйгенне бир-бирде ялгаллар да кошулуп кала. Панарчыланы хакында сөйлей туруп, мен коптуруп койдум саярай. Биздин планетаны таанымайган адамланы хабарымны окуганна аңлау яңылыш болуп калмаклыгы бар. Биздин дүйнөдө адамлар онча көп түгүл. 2 миллиардга жуук халк митингге имик бир жерге жыйылса, узуну ва кеңи 20 миль келеген майданга бир четимликсиз сыяжак эди. Инбашны инбашка тийдирип эре турса, саулай инсанлык Тихий океандагы бир атауга да кирежек эди. Улуулар сизге озокта инанып bitmejek. Оланы көп улуу жерни елейбиз деп эсине келе. Олар өзлени баобаблар имик айбат көре. Сиз олага түз ой беригиз, хисап этип карама таклиф этигиз. Санауланы өтесиз көп сүйген олар шу ойну бек ушатажак. Сиз буса шолай пайдасыз затлага заманыгызны жибермегиз. Сиз мага осуз да инанасыз. Демек, кичине упача биздин дүйнөбүзгө келип, бир жанны да көрмөй бек тамаша бола. Яңылыш болуп башка дүйнөгө түшүп калганман деген ойлар да келе. Амма шо мухлетте жерде айны шауласыны түсүндөгү yüzük имикдөө керек саат тербенип ибере. Акчамыгыз жакшы болсун, дей оңар кичине упача. Сизинки де жакшы болсун, деп жаап бере Илан. Мен кайсы планетага түшкөнмүн? Ер дегенине Африкага, дей Илан. Олаймы? Бу дүйнөдө адамдар жашамаймы дагы? Бу даңыллык. Даңыллыкларда бирөөдө жашамай. Ер көп улуу. Кичине упача ташны үстүнө олтуруп, көзлерин көккө багып көтөрө.
Юлдузлар негер янаганны билмес бередим, дей ол ойлу күйде. Качамса да бир күн ар ким өзүнүн юлдузун табып болсун үчүн. Карачы, она мени планетам, туура биздин үстүбүздө, амма о бизден көп аректе. Көзел планета, дей Йылан. Биздин дүйнөдө сени не этме кыялың бар? Мен чечегим булан хатыржам болгонман, деп мүкүр бола о. Олаймы? Экиси де пысып токтайлар. Адамдар кайда дагы? Деп акырда яңыдан сөз башлай кичине упача. Бош даңгылыкта өзүнү яңызга хисап этесин. Адамлан ягына да шолай, башка түгүл. Кичине упача угар терие үлүкүйдө карайва. Тамаша жансан сен, базылыгың бармак чагы да жок, дей. Амма күчүм кудуратым королүнүн бармагынан эсе хыйлы көп, деп разысыздыгын билдире Йылан. Кичине упача иржая. Сен шонча да күчлүмсүн нагы, сени чу колларыңна жок, кыдырып да болмайсан. Ар кайсы кемеден мен сени арекке элдип боламан, дей Йылан ва кичине упачаны багынчагына алтын билезиктей чырмалып кала. Мага тийген ар бир жанны мен өзлөр чыккан топуракка кайтараман, дей о. Тек сен тазасан ва юлдуздан келгенсен. Кичине упача жооп кайтармай. Мени сага языгым чыга, деп узата Йылан. Таш емик катты, кахрулуу бу дүйнөдө сага кыйын. Өзүңнү планетаңны ташлап кеткениңе бек өкүнгөн, мен сага көмөк этме болажакман. Мен бек жакшы аңладым, амма сен ар заман неге юлдуруп сөйлөйсүн? Түз ойлошмайсан, дей Йылан. Экиси де пысып токтайлар. Кичине упача даңгылыкны кыркып чыккан, теги бир илли инсанга да каршы болмаган. Шонча заманны ичинде угар биргине бир кичирээк, сүйкүмсүз, уч япыраклы чечек каршы болгон. Салам, деген кичине упача. Салам, деп жооп берген чечек. Адамдар кайда? Деп илияклы күйдө сураган кичине упача. Чечек бир керен өтүп бараган кереванны көргөн болгон. Адамдар, олар көп буса 6 я да 7 бардыр. Мен оланы хыйлы жылдар ал жакта көргөн эдим. Тек оланы кайдан излеме кереги белгисиз. Олар жол булан жүрүүлөр. Оланы тамырлары жок, бек оңайсыз. Эсен кал, деген кичине упача. Сау бол, деген чечек. Кичине упача бийик тауга минген. Тобугуна келеген уч вулканны көрсө түгүл, ол тауланы бир де көрмеген болгон. Сөнгөн вулкан огар шанжалны орнун тута болгон. Муна хали ол, шулай бийик таудан мен саулай планетаны ва баарда адамланы шу саат көрөжекмен, деп ойлашкан. Амма инейимик назик ва итти ярланы көрсө түгүл, көзүнө дагы эч саат көрүнмөгөн. Күн жакшы болсун, деген ол. Күн жакшы болсун, деп сесленген яңырык табыш. Сиз кимсиз? Деп сураган кичине упача. Сиз кимсиз? Деп сесленген яңырык табыш. Курдаш болайык, мен яңызман, деп сесленген яңырык табыш. Не тамаша планетадыр бу? Деп ойлашкан кичине упача. Өзүдө кургак, инелерден толган ва тузлуу. Адамларыны да акылы етишмей. Өзлеге айткан затны такрарлап тура. Уюмне мени бир чечегим бар эди. Мени көзеллигим ва сүйүнчүм. О мага ар заман өзү биринчилей сөйлөйеди. Кичине упача кайырлардан, ярлардан ва гарлардан көп узак жүргөн, акырда жолго чыккан. Бары жоллар буса адамлага багып элте. Күн жакшы болсун, деген о. Ону алдына гүлден толган бау болгон. Күн жакшы болсун,
деп сесленген гүллер. Кичине упача улар баары да өзүнүн чечегине ошойганын эсеткен. Сиз кимлерсиз? Деп сураган о тамаша болуп. Биз гүллербиз, деп жооп берген гүллер. Олаймы? Кичине упачанын көңүлү бек бузулган. Шо заман ол өзүн насипсизге хисап эткен. Ону көзели өзүнө ошойган гүл саулай аламнада жок дей болган. Муна ону алдына хали бир баунун ичинде огар ошап калаган 5000ге жуук гүлү бар. Буланы көрсе мени гүлүм ачууланар эди, деп ойлаша кичине упача. Күлкүлүү көрүнмес үчүн күчтен өткөрүп, оле тураган киши имик болажак эди. Магамса ауруйган адамны артынан эмик, ону артынан айланып турма түшежек эди. Олай этмеген мусамчы, мени намусума тиймек үчүн кертиден не өлүп калажак эди. Соң ол бир дагы. Менчи саулай аламна дагы бирөөнүкүдө жок, биргине бир чечекки эсменнеп турганман. Онубузда башкалардан артык бир ери де болмаган. Бир гүлүм ва 3 күнө 3 тобугума келеген вулканым болса түгүл, мени дагы нем бар эди. Оланы да бири сөнгөн, болмай арай дайымге. Ондан соң менден не пача бола? Деп тарланып, ону үстүнө де ятып, елап берген. Муна шу жерде бугар түлкү көрүнгөн. Салам, деген ол. Салам, деп илиялы күйде жооп берген кичине упача ва бурулуп эки янга караган, тек бирөөнү да көрмөгөн. Мен мундаман, деген табыш эшитилген. Алма тереңдин түбүнө. Сен кимсен? Деп сураган кичине упача. Не көзел жансан? Мен түлкүмен, деген түлкү. Мени булан ойна, деп тилеген кичине упача. Мен бек пашман болуп тураман. Мен сени булан ойнап болмайман, деген түлкү. Мен колга үйрөнмөгөнмүн. Кечип кой, деген кичине упача тек бир аз ойлашып кошкан. Колга үйрөнмөк, о нечик бола? Сен бу жерли түгүлсен, деген түлкү. Мунда не излейсен? Адамланы излеймен. Колга үйрөнмөк нечик бола? Адамланы түбеклери бар, олар хауга чыга, о бек коркунчлуу. Ондан кайрыда олар табуклар саклай. Шо ери яхшы. Сен табуклар сама излемеймсен? Излемеймен, курдашлар излеймен. Колга үйрөнмөк нечик бола? О көптөн бери унутулган бир аңлау, деп аңлаткан түлкү. Байлаулук этмек деген маанада. Байлаулук? Тапшолай, деген түлкү. Дүйнөдөгү 100 000 башка улан яшлар эмик, сен не бир кичи улан яшсан. Сен мага тарых түгүлсен, мен не сага тарых түгүлмен. Мен не 100 000 башка түлкүлөр эмик бир түлкүмен. Эгер сен мени колго алсаң, өзүңө үйрөтсең, биз бир-бирөөгө тарых болажакпыз. Мага сен саулай дүйнөдө биргине бир болажаксан, мен не сага шолай болажакман. Мен аңлама башлай тураман, деген кичине упача. Мени бир гүлүм бар. Болмай арай, о мени колго алганныр. Болма бола, деп разилешкен түлкү. Бу дүйнөдө не де болма бола? О бу дүйнөдө түгүл эди, деген кичине упача. Түлкү бек тамаша болган. Башка дүйнөдө? Дүр. Онна хаучулар бармы? Жок. Тамаша табуклар бармы? Жок. Аламна бүтүнлүк жок, деп теринен тыныш алган түлкү. Соң муса кайтып шо хакта сөзүн узаткан. Мени жашоом бек ялкылуу. Мен табукларга хау этемен, адамлар буса мага. Баары да табуклар бир имик саклар. Адамлар да шолай. Шо саялыда мага ялкылуу. Амма сен мени колго үйрөтсең, мени жашоом шаулаланып калгандай болажак эди. Сени абатларыңны мен миңлер булан башка абатланы арасынан таныжак эдим.
Адамлар yürüyen табышын эшиткеннок мен har zaman качып жашынаман. Амма көзел макамимик сени yürүшүң мени сага тартажак эди. Мен качып жашынган еримден чыгып алдыңа кележек эдим. Соңуна кара, көремсен, шо аулакларда будай бишип тура. Мен ачлык ашамайман. Будай башлар мага тарых түгүл. Будай аулаклар мага бир затны да аңлатмай. Шо да пашманлык. Тек сени чачларың алтын түслүү. Сен мени колго үйрөтсең бек кужурлуу болажак. Алтын будай мага сени эске салажак. Мен де будай башланы ел тербеткендеги хышыллауын сүйүп калажакман. Түлкү пысып, хыйлы заман кичине пачага карап турган ва соң «Тилеймен, курдаш болайык» деп тилеген. «Мен сага сүйүнө туруп курдаш болар эдим» деген кичине пача. «Тек мени заманым көп аз. Мага хали де курдашлар тапмауга хыйлы затны билме керек. Бир затны билмек үчүн ону тааныма керек» деген түлкү. Адамларны хали заманы жок. Олар баары да hazır затны түккенлерден алып коя. Тек курдашлар сатаган түккенлер жокчу дагы. Шо саялыда адамларны курдашлары да жок. Курдашың болгонун сүйемсаң, мени колго ал. Колго үйрөтмек үчүн не этме керек? Деп сураган кичине пача. Бир башлап сабыр болма тарык деп жооп берген түлкү. Бир башлап шо жерде, бир аз ариде, отунун үстүнө олтур. Шолай. Мен сага көз түбүмдөн каражакман, сен иннемей тур. Сөзлөр бири-бирини аңламага пуршап өтө. Тек сен har күн сайын бир аз юук олтура тур. Таң аласына кичине пача шо жерге бир дагы келген. Har күн бир убактыда келсең аруу болажак эди деп тилеген түлкү. Мисал үчүн, муна har күн саат 4-те келсең, уч биткен ок өзүмнүн насиплиге хисап этежекмин. Белгиленген саат юук болгон сайын насибим да артажак. 4 биткенне ичим мушуп, халекленме башлажакман. Мен насибни бахасын билежекмин. Тек сен har күн башка заманлар келсең, жүрөгүмдү кайсы саатка азырлеме керекни билмей калажакман. Низамны жүрүтме керек. Низам деген недир? Деп сураган кичине пача. О тезден унутулган зат деп аңлаткан түлкү. Кайсымса да бир күннү башка күнгө, бир саатны башкаларына ошамайган этеген бир зат. Мисал үчүн, мени хаучуларымны шулай адаты бар. Har хамис күн олар йыртлуу кызлар булан бийилер. Нечеде аруу күн хамис күн. Шо күн мен кыдырма чыгаман ва yüzümlükке ери жетишемен. Эгерде хаучулар өзлени эсине түшкенине бийиме чыга болгонмуса, баары да күнлөр бир емик болуп, мен ялалуу не экенин де билмей калар эдим. Шолай кичине пача түлкүгө курдаш болам. Муна сауболлашма заман келе. Мен сени сагынып ыйлажакман, дей түлкү тынышын тереңден ала туруп. Сен өзүң күнәһлысан, дей угар кичине пача. Сени көңүңнү бузма мен сүймей эдим. Өзүң сүйдүң. Озокта, деп жооп бере түлкү. Сен ыйлажаксан. Ыйлажакман. Шолай сени көңүң бузула. Түгүл, деп каршы чыга түлкү. Мени халым жакшы. Алтын будай башланы хакында айткан сөзлеримни эсиңе ал. Ол бир аз заман пысып туруп. Барып бир дагы керен гүллеге кара. Сени гүлүң дүйняларда биргине бир экенине аңлажаксан. Соң сауболлашма мени яныма келгенне мен сага бир сырны ачажакман. Шо мени сага саугатым болсун, дей. Кичине пача гүллеге карама бара. Сиз мени гүлүмө бир аз да ошамайсыз, дей ол олага. Сиз хали бир затта түгүлсүз.
Сизин бирөөдө колго алмаган ва сиз да бирөөнү да алмагансыз. Мени түлкүм не алдаш олай болгон. Ону 100 000 өзге түлкүлөрдөн бир да башка ери жок эди. Тек мен ону булан курдаш болдум. Хали о саулай дүйнөдө мени үчүн бир түлкү. Гүллер бек уялганлар. Сиз арүүсүз, тек бошсуз, деп узаткан кичине упача. Сизин үчүн өлмөй бирөө да сүймөжек. Озокта өтүп бараган бирөө мени гүлүмө карап, о да сизге ошай деп ойлашыма бола. Тек мени гүлүм мага сизин баарыгыздан бек аяулуу. Ону чүмен ар күн эртең сугар эдим. Ону үстүн шиша калпак булан яб эдим. Огар ел какмасын не перделер булан эки ягын бегитедим. Көбелектер чыксын үчүн бир экисин коюп, калган баары да көбелек хурланы осаялы өлтүредим. Ону кантын яда мактанаган күйүн эшитедим. Мен ону ар сөзүнө, хатта шыпылыгына да тыңлай эдим. О меники. Кичине упача түлкүнүн янына келген. Эсен кал, деген о. Эсен кал, деген түлкү. Муна мени сырым. О өтесиз бек еңил. Итти көзү яңыз юрекники бола. Лап аслуу затлар өзге көзгө көрүнмөй. Аслуу затлар өзге көзгө көрүнмөй, деп такрарлаган кичине упача эсине жакшы сакламак үчүн. Сени гүлүң сага өзүңнү баары да гүллериңни огар багышлаганың саялы аяулуу. Баары да гүллеримни багышлаганым саялы аяулуу, деп такрарлаган кичине упача эсине жакшы сакламак үчүн. Адамлар о кертиликни унуткан, деген түлкү. Тек сен унутма. Өзүңө юук ва аяулуу баары затка сен жаваплысан. Гүлүңнү алдына да жаваплысан. Гүлүмнү алдына да жаваплыман, деп такрарлаган кичине упача эсине жакшы сакламак үчүн. Күн жакшы болсун, деген кичине упача. Күн жакшы болсун, деп сесленген темир жолчу. Сен не иш жүрүтесиң? Деп сураган кичине упача. Жолаучуланы жолго саламан, деген темир жолчу. Оланы поездлер булан жиберемен. Аз заманны ичине миңлер булан адамланы жиберметиши. Бир поездни оң жакка багып, башкасын сол жакка. Ва шо мөһлетте алга саулуу поезд терезелериндеги ярыкланы лансылата туруп, күчтүү табыш этип өтүп кеткен заманна темир жолчунун буткасы чайкалып жиберген. Олар онча кайда алгасай, деп тамаша болгон кичине упача. Ону машинист өзү да билмей, деген темир жолчу ва бир дагы алга саулуу поезд яңган терезелерине лансылата туруп, күчтүү табышы булан ягадан өтүп кеткен. Олар кайтып келеми? Деп сураган кичине упача. Келмей, о башкалары, деген темир жолчу. Олага каршы келегенлери. Олага тураган жерине яманмы? Биз жок жерде ар заман жакшы, деген темир жолчу. Лансыллай өкүрө туруп 3-чү алга саулуу поездде жолуна түшкөн. Олар алда кеткенлерине артын тукмай сүйөмү? Деп сураган кичине упача. Олар бир зат да сүймөй, деген темир жолчу. Вагонларда юклап, олтуруп эснеп туралар. Яңыз яшлар кичине бурунлары булан терезелеге ябышып кала. Өзлерине сүйгөнү яңыз яшлар биле, деген кичине упача. Сау күнүн олар кумачтан этилген курчакка багышлай, ва шо курчак яш юреклеге бек аяулуу болуп кала. Эгерде шо сүйген оюнчагын бирөө чыгарып алып койса, олар тереңден кыйналып ыйлайлар. Күн жакшы болсун, деген кичине упача. Күн жакшы болсун, деген саудагерчи. Саудагерчи суусаплыгын басылтаган, артта чыккан яңы дармалар сата болгон. Шолай бир дарманны ютсаң, сау жума суусап болмайсан. Оланы сен неге сатасан? Деп сураган кичине упача. Оланы сен ичсең, башка ишлериңе көп саманың кала.
Ал эмнени хисапларына көрө жумада 53 мүнөтү эконом этме бола. 53 мүнөттүн ичинде не этме бола? Не сүйсең не этесиң? Мени бош 53 мүнөтүм болгонмуса, деп ойлашкан кичине упача бирде карамай булакка багып бара жагыды. Авария болуп мен жерге түшкелли бир жума кетип турам. Дарман сатаган адамдын хакына тыңлай туруп мен акырынчы бир ютма болаган суумну ичтим. Сен айтаган затлар бек кужурлуу, дедим мен кичине упачага. Тек мен халиде самолетумду яраштырмаганман, суумна бир тамчы сама калмаган. Булакка барма куй болгонмуса, менне бек насипли болажак эдим. Мен курдаш болгон түлкү, аял затым, мени айым түлкүдө түгүл. Неге? Неге түгүлде суусаплыктан өлө тураман? Мунна түлкүнүн не аралыгы барын о аңламады. Каршы чыкты. Олемсаңна, бир заман сени курдашың болганы бек жакшы. Түлкү менен курдаш болганыма мен бек сүйүнөмүн. Мени халым нече коркунчлуу экенин ол аңламай. Ол суусаплыгыны ва ачлыкны бир заманда да көрмөгөн. Огар күннү шауласы тамаллык эте, деп ичимден ойлашсамна, табыш чыгарып айтмадым. Тек кичине упача мага да багып, мен не суусапман, жүрү, кую излейик, деди. Мен каушалган көрүнүшүм булан колларымны яйдым. Бар ерин мекелли билмейбисаң, деңиз чакы улуу, ягаларсыз даңгыллыкта кую излемектин маанасы бармы? Тек нечи алайда жолго түштүк. Көп саатланы узагына биз пысып жүрүп турдук. Ахырда Кашкаралды ва көктө бирерлеп юлдузлар янып башлады. Суусаплыктан башым көзүм айланып тура ва юлдузлар мага түшүмдө көрүнөгөн эмик. Кичине упачанын сөзлөрү эсиме келип кете. Сорайман. Олай болгонуна суусаплык не экенин сен не билесиң? Тек ол. Суу жүрекке де тарых бола, деп жооп берди. Мен аңламадым, тек пызып калдым. Огар суроолор бере турманын маанасы жокну бек жакшы биледим. Ол каушалды, кайырны үстүнө олтурду. Мен не янына олтурдум. Иннемей турабыз. Соң ол, юлдузлар бек аруу, көзүбүзгө көрүнмесе де, олан арасында мени чечегим бар, деди. Озокта, дедим мен яңыз, ай ярыкландырган толкунлуу кайырга карай туруп. Даңгыллыкта аруу, деп кошту кичине упача. О Герти, мен даңгыллыкны качанна ушатканман. Кайыр төбелерде олтурасан, бир затта көрүнмөй, бир затта эшитилмей. Нечик болса да шыплык шаула чача. Даңгыллыкны арүүлүгү недендир билемсиң? Неди ол. Ону бир жерлерине булаклар яшынып тура. Мен бек тамаша болдум. Кайыр неге сырлы күйдө шаулаланаганын бирден аңладым. Кичи заманымна мен бир эски үйдө жашай эдим. Онна хазна яшырылган неген хабарлар бар эди. Озокта ону бирөө да ачмады. Болмай ярай эч киши излемеген. Тек şu zat саялы уй бир сихруланган немик көрүнеди. Юрегине ол сырын яшырып саклай эди. Дүр, дедим мен. Уй болсун, я юлдуз, я да даңгыллык, олардагы лап көзөл затлар көзгө көрүнмөй. Сен мени курдашым түлкү булан разы экениңе мен бек сүйүнөмүн, деди кичине упача. Соң ол юхлады. Мен onu колума да алып жолумну узаттым. Юрегим бир тамаша халегеди. Колумна бир назик хазна бар эмик ойлой эдим. Биздин улуу дүйнөбүздүн ичинде шондан назик зат дагы жок да жоктур деп эсиме келеди. Айны ярыгына мен onu агарган маңгалайына, сыклашкан кирпиклерине, ел санайган алтын түслүү чачларына карай туруп, өз-өзүмө айт эдим. Булар бары да тыш яны, иңне аслысу көзгө көрүнмөй.
Onu ярты ачылган эринлери иржаймактан картыллап ийберди. Бу бал юхуга баткан кичине упачанын хасиятынын эң таасирлүү ери ону өзүнүн чечегине юреги булан берилгенлиги. Өзүнүн ичиндеги гүлнү келпети юхлайганына да от ярыгны ялыныдай көрүнө. Шо жерде мен ону юрегинин инчелиги дагыдан дагы артык экенин аңладым. Ярыкланы аяма керек. Күчлүү еллени талпынуу оланы сөндүрүп койма бола. Шолай ойлар булан йөрөй туруп коюга жетишип де калдым. Адамлар чалт поездге минме талпына, амма өзлер не сүйгенин аңламай, деди кичине упача. Шо саялыда олар рахат болмайлар. Bir yerden bir yerге атылып туралар. Ол бираз пысып турду ва баары да зат не хак, деп кошту соң. Биз келген куyu Сахарадагы өзге куюлар эмик түгүл эди. Мунна болаган куюлар кайырдагы кичирээк ойтанлар. Бумса юртларда болаган эмик керти кую. Тек мунна юрт көрүнмөй. Шо саялыда мен түш көремендир деп ойлаштым. Бек тамаша, дедим мен кичине упачага. Мунна баары да зат бар. Жыгырда, педиреде, арканна. Ол күлөп ийберип, арканга тийди, соң жыгырны чечме урунну. Жыгыр элсиз узак калып тот баскан флюгердей кажыллап ийберди. Эшитемисиң? Деп сурады кичине упача. Биз куюну уяттык. Ол да ырлап ийберди. Ол каушалардан мен коркедим. Мен өзүм аларман, дедим мен. Сени огар күчүң чатмас. Аста булан суудан толган педирени чыгарып, инамлы күйдө ону коюну таштан этилген ягасына салдым. Кажыллайган жыгырны сарнау кулакларыма чалынып тур эди. Педиредеги суу хали де картыллай, ону үстүнө буса күннү көлөнткиси көрүнөдү. Мен шо суудан бир уртлама сүйемен, деди кичине упача. Мага суу бер. О не излегенini мен шо саат аңладым. Педирени ону эриллерине юук элттим. Ол көзлерине юмуп ичеди. Шо мухлеттен жакшы зат болармы дүйнөдө? О, юлдузланы түбүнө узак йөрүүдөн, жыгырны кажыллауунан, мени колларымны астынан туулунган. О, юрекке бир саугат химигеди. Мени кичи заманымна телин араны түбүннеги саугатлар мага шолай йыртылап көрүнөдү. Сени дүйнөңна, деди кичине упача. Адамлар бир бауну ичине 5000 гүл өстүрө. Тек өзлер излеген затны тапмайлар. Тапмайлар, деп разилештим мен. Амма олар излеген неманы биргине бир гүлде, сууну бир урлауда тапмага бола. Озок да, деп разилештим мен. Тек көзлер сокур бола, юрек булан излеме керек. Мен суу ичтим. Тынышым жеңил алын эди. Таңна кайыр алтын түскө айлана. Шо халда мен өзүмнү насипле хис этедим. Халеклигим тайды. Сен сөзүңне турма керексен, деди йымшак күйдө кичине упача кайтып янымна олтура туруп. Кайсы сөзүмне? Эсиңнеби, козума бурунлук этме сөз берген эдиң. Мен о гүлгө жаваплыманчы. Кисемнен суратларымны чыгардым. Кичине упача олага карап күлөп ийберди. Сени баобабларың капыстага ошап кала. Мен муса баобабларым булан октем мол эдим. Түлкүңнү кулакларымса, мүйүзлер емик. Нечеде узунна дүр. Ва кайтып күледи. Сен түзетмейсен, курдаш. Ичинен ватышынан илалланы болса түгүл мен сурат этип бир заманна да билмегенмен. Кайырмас, деп көңүмнү алды ол. Яшлар булай да аңлар. Мен козуга буруллукну суратын эттим. Суратны кичине упачага бердим ва юрегим кысылып ийберди. Сен бир зат ойлашкансан, мага айтмайсан. Тек о жооп бермеди. Билемисен, деди ол. Мен сизин дүйнөгүзгө түшкелди таңала 1 жыл бите. Биразга индемей калды ва соң
Мен бу жерге көп юукта түштүм, деп кошту кызарып. Яңыдан неге булса да билмеймин, жүрегиме ауыр болду. Нечикте сурадым. Олай болгонуна бир жума алда биз тааныш болгон эртен адам урлук жок даңгыллыкта сен яп-яңыз нагах айланмай болгонсан, өзүң түшкөн жерге келедиңми? Кичине упача бирден бир кызарып жиберди. Мен тартына туруп, 1 жыл бүткени саялы, дедим кайтарып. Ол яңыдан кызарды. Ол мени бир суроома да жооп бермеди, амма кызарамса жабабы түзчү. Түгүлмү дагы? Мен парахат түгүлмен, деп башладым мен яңыдан. Тек о, сага ишке киришме керек, машинеңни янына бар. Мен сага мына карап тура жапман. Таң ала акшам кайтып келерсен, деп мени жолго салды. Тек мага жеңилдик болмады. Түлкү эсиме түшүп кетти. Өзүңнү колго алма разилик берсең, соң еламакта бар. Уюдан бир аз ариде бырыңы таштан этилген чөгүлүп турган там сакланган. Артынагы күн акшам ишимни да биттирип кайтып келемен. Аякларына салланырып шо тамна олтуруп турган кичине упачаны аректенне эследим. Сен эсиңде жокму дагы? Деген табышын эштемен. О бу жерде түгүл эди. Болмай арай огар бирөө жооп бере болгоннор. Неге түгүл о? Дагы Герти 1 жыл ал жакта болгон эди. Шулай күн, тек башка жерде. Мен абатларымны чаллаштырдым. Тек тамны ягасына дагы эч бирөөнү көрмедим ва эшитмедим. Амма кичине упача яңыдан бирөөгө жооп кайтарды. Озокта, сен мени кызларымны кайырда табажаксан. Шо заман карабылла, бу кече мен шо жерге кележекмин. Тамга жетишмей 20 метр калып тура, тек мен шо заманна да бирөөнү да көрмеймин. Бир аз заман пысып туруп, кичине упача, сени агың жакшымы? Сен мени узак кыйнамажакмысың? деп сурады. Мен токтадым. Жүрегим кысылып иберди. Тек бир затны да аңламадым. Хали булса кет, деди кичине упача. Мен түпкө багып атылмай сүйемен. Шо убактыда мен көзлеримни төбөн караттым ва бирден аттылып ибердим. Там түптө башына кичине упачага багып көтерип, бир хабып адамны ярым минуттан өлтүреген сары йылан караган эди. Кисемдеги табанчамны колум менен излей туруп, мен огар багып чаптым, тек абатланы табышы чыккан ок йылан астарак кайырны түбүнө яшынып калды. Мен шо саат тамга багып чаптым ва кичине упачамны кагып колума алдым. Ону бети кардан ак эди. Сага не болган, кичпау, деп кычырдым мен. Сен йыланлар менен не хабар курасан? Мен ону бойнунан дайымлык шарфын чечтим. Чекесин баук эттим, күчтеннен суу ичирдим. Тек тагы бир затта сурамадым. О мага жакшы күйдө карады ва иччи колдорун бойнума илинирип койду. Яраланган кушну юреги эмик, юрегини ураган күйүн эшитедим. Машинеңни кыйыны неден экенин билгениңе мен бек сүйүндүм. Хали сен уюңа кайтып боласың. Сен не билесин? Коркунчлуу мөһлети бизге да карамайлы, самолетну яраштырып болгонумду огар айтаман деп яңа ойлашып тур эдим. О жооп бермеди. Мен не бүгүн уюма кайтаман, деп билдирди ва бек башман күйдө. О көп аректе ва көп кыйын, деп кошту. Баары да зат бек тамаша эди. Мен ону кичи жашны эмик кучаклай эдим, амма ол колларымдан сыргалап кетип бараганнай, түбү жок яр ону тартып алып бараганнай көрүнеди. Амма токтатма, мени күчүм жок. Ол ойга баткан күйдө иракка карап тур эди. Мен не сени козуң калажак, козуңа этилген кутукта, бурунлукта. О пашман күйдө иржайды. Мен узак заман огар карап турдум. Сен корккансан, кичипау. Коркмай боламы дагы? О астарак күледи.
Бүгүн акшам мага дагыдан коркунучлуу болажак. Алдын алма болмайган балакны хис этүүдөн санларымны сууга алып ийберди. Ол күлейген күйнү дагы бир заманда да эшитмесменби дагы? Мени үчүнчү о күлкү, даңгыллыктагы булак имик. Гитчипау, сени күлейген күйүңө мен дагы да көп керелер тыңламай сүйемен. Тек о, бу кече 1 yıl битежек. Мени юлдузум шо мен 1 yıl алда түшкен жерини туура үстүнө болажак, деди. Гитчипау, тыңлачы, баары зат Йыланна, юлдуз булан жолугууда бир яман түштүр, түгүлмү? Тек о жооп бермеди. Көзүң мулан көрме болмасалар эң ахамиятлы, деди. Озокта. О чечек булан емик. Ирак юлдузда осеген чечекни сүйепсаң, кечелер көккө карама жакшы бола. Баары да юлдузлар көзел бола. Озокта. Кечелер сен юлдузларга карарсан, мени юлдузум көп кичи, ону сага көрсөтүп болмайман. О сага яңыз юлдузланы бири болуп токтажак. Сен юлдузларга карамай сүйеген болажаксан, олар баары да сага курдашлар болажак. Соңна мен сага бир зат сабат этежекмин. О күлеп жиберди. Гитчинеу, сени күлейген күйүңнү мен нечик сүйгенini билген эдиң. Муначо сага мени саугатым, о сууну эмик болажак. Нечик? Ар адамны өзүнүн юлдузлары бола. Бирөөлеге жолга чыга каллага, олар жол көрсөтө. Башкалага буса олар яңыз кичинеу ярыклар. Алимлеге о чечме керек бир масала. Мени бажарулуман деп турган адамыма олар алтынлар. Баары да адамларга юлдузлар саңырау. Сенимса бир айрыча башка юлдузларың болажак. Нечик? Кечелер сен көккө багып каражаксан, онна мен яшайган, мен күлейген юлдуз болажак. Сен не юлдузлар күлейген күйүнү эшитежексин. Сени күлейген юлдузларың болажак. Ва өзү де күлеп жиберди. Көңүң тар болганына, не кайгың болуп калса да, акыры бир күн нечикте көңүң ачылачы. Бир заманларда мени тааныганыңа сүйүнежексин. Сен ар заман мага курдаш болажаксан. Сен мени булан күлеме сүйежексин. Терезеңни ачкан сайын көңүң шат болажак. Сен көккеде багып күлейгениңе карап, курдашларың тамаша болажак. Сен муса олага түз юлдузларга карайганда мен ар заман күлеме сүйемен деп айтарсан, олар да сен баштан тайышкан деп ойлошожаклар. О кайтып күлеп жиберди, амма күлкүсүн тез токтатты. Билемсин, бу кече сен келмесең жакшы болажак. Мен сени яңыз коймажакман. Мага кыйын болар деп эсиңе кележек. Ондан өтүп мен оле тура депти. Келме, тарык түгүл. Мен сени яңыз коймажакман. Тек огар не булса да бир зат рахатлык бермей эди. Аңлайсанчы, о Йыламмарга да дүр. О сени капарсыздан хабып койганнар. Илаллар ачуулуу болачы. Бирөөнү хапмактан олар леззет ала. Мен сени яңыз коймажакман. О бирден эки рахат болду. Түзүн айтса, экөөгө ону агысуу кетишмей. Шо кече ону кеткен күйүн эсетмедим. Эшитилмеген күйдө сыпкырылды. Ахырда мен ону артын туткан заманна ол абатларын чалт күйдө ал эди. Сен мисен? Деди ол ва мени колумну алды. Текинемса да бир зат ону талчыктыр эди. Сен мени артымдан нехак жүрүсүн, деди ол. Мага карамаса кыйын болажак. Мен оле тура депти эсиңе кележек, тек иш олай түгүл. Мен пысып тур эдим. Көремсен, о көп иракта. Мени каркарам көп ауыр. Мен ону алып кетип болмажакман. Мен пысып тур эдим. Үстүңнен бир ауырлык тайдырганнай болаган зат. Мунда кыйналмаза жок. Мен пысып тур эдим. Ону көңү бузулганнай болду. Билемсин, бек жакшы болажак.
Мен не юлдузларга каражакман. Баары да юлдузлар каршылайган жыгыры булаңы коюлардай болуп калажак. Хариси мага тойгунча ичме суу бережек. Мен пысып тур эдим. Ойлашып карачы, нече кужурлудур. Сени 500 миллион коңурауң, мени буса 500 миллион булагым болажак. Шо заман ол өзү деп пысты. Неге тугул ыйлап еберди. Муна биз етиштик. Мага яңыз бир абаталма ыктыяр кой. Корккандай болуп, ол кайырда олтурду ва соң: Билемисен, мени гүлүм? Мен огар жаваплыман. Очу бек осал, бош жүрекли зат. 4 дегенеги болса түгүл, коркунчулуктан сакланма ону дагы бир заты да жок, деди. Бутларым бошап, менне олтурдум. Муна битти, деди ол. 1 минуттан ол эре турду ва бир абат алды. Мен муса тербенип болмай едим. Ону аяк түбүнүнө сары яшмын яшнап ибергендей болду. Бир мухлетке ол тербенмеген күйдө калды. Кычырмады. Соң аста терек абаганнай ауду. Астараак, бир табушсуз. Кайыр табушланы эшитилме коймайчы дагы. Муна 6 жыл кетти. Хали болганча шо хакта мен бирөөгө да айтмаганман. Мен кайтканна мени яңыдан сау саламат көрүп жолдашларым шат эди. Мен муса бек пашман эдим, тек олага о каушалмаклыктан деп айтып кой эдим. Нечикте аз-маз көңүм ачылды. Айтаганым бүтүнлөй түгүл, тек мен билемен. Ол өзүнүн дүйнөсүнө кайткан. Таң катканда мен ону кайырда тапмадым. Кечелер буса юлдузларга тыңламай сүйемен. 5 миллион коңураулага эмик. Тек бир зат тамаша. Мен ону козусуна бурунлугунун суратын этеген заманна бурунлугуна чалуу этмей бирде эс тапмаганман. Кичине упача ону козусуна кийдирип болмажак. Ва мен өз өзүмө ону дүйнөсүнө не болуптур экен деп сурайман. Бирден 2 козу гүлүнө ашап койганмынса, бир-бирде мен өз өзүмө ашамаган, озукта ашамаган деймен. Кичине упача кечелер гүлүн калпак булан яба, козусуна да бек терге өтүп тура. Шо заман мен насипли боламан. Баары да юлдузлар астараак күлейлер. Бир-бирдемса, инсанга кантау болуп калмак барчы. Кайсымса да бир акшам шише калпакны хакына унутуп калып, ядамса козу яшырткынлап эркинликке чыгып калганмса деп ойлайман. Шолай заманларда коңураулар ыйлайлар. Шо нечеде сырлуу ва аңлама болмайган күйдечи. Кичине упачаны сүйүп калган сизинне, мени эмик, шолай ойлар кыйнамай түгүлдүр. Аламны бизге белгисиз бир муюшунне, биз бирде көрмеген козу, биз бирде таанымайган чечекни ашап койганмызса деген ойдан саулай дүйнө башкача болуп калаган эмик көрүнө. Көкке багып карагыз ва өз өзүгүзгө, шо гүл саумкен деп сурагыз. Ким биле, болмай арай козу ону ашап койганныр. Баары зат бир башкача болгонун эслежексиз. Бир заманна да бир улуу адамна шону ахамиятлыгын билмежек. Мен ойлайган күйдө, шу жер жүзүндөгү иңне көзел ва иңне пашман жер. Даңгыллыкны шу муюшуну сураты бириси беттеде бар. Тек мен ону суратын сиз тергеулүү күйдө карасын үчүн яңыдан еттим. Шунна кичине упача жер жүзүнө биринчилей көрүнгөн ва шу жерде жок да болгон. Качан муса да бир заман Африкадагы даңгыллыкка түшүп калсагыз, таанымак үчүн тергеулүү күйдө карагыз. Эгерде сизге шу жерлерден өтүп кетме түшсө, тилеймен, шо юлдуздун түбүнө бир аз аста болгуз. Эгерде яныңызга алтын чачлы кичи улан яш келсе, о кычырып күлөп жиберсе ва бир сурооңузга да жооп кайтармайбызса,
o kim ekenini siz şeksiz anlayacaksınız. Şu zaman tileymen sizge, meni paşmanlığımны açma unutmağız. Ol qaytqanını mağa tezlik bulan bildiriyiz. Tileymen